Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол үйөрмандары. ТК Спорт телеканалы кайрадан баарыңыздардын назарыңыздарды Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосуна бурат. Бүгүндөн баштап волейбол боюнча тарых беттеринде 13-чү жолу өтүп жаткан өлкөбүздүн жогорку лигасынын чемпионаты старт алды. Бир аз мурун алгачкы беттеш жыйынтыкталды. Анда Теңиртоо жана энергетика командаларынын ортосундагы абдан бир кызыктуу беттешти. Тагыраак Сары Өзөн жана энергетика командасынын ортосунда кызыктуу беттештерди көрдүңүздөр. Азыр болсо биз Бапа Барскон Сыкөл облусунан келген команда, Кадамжай районунан келген команданы тосуп алып жаткандыгын эсиңиздерге салып өтөлү. Жакшы, эсепти Бапа Барскон командасы кыскартты. 4-7 Бапа Барскон командасы 3 ұпай айырмачылык менен артта бара жаткан жайы бар. Жогорку лигада бүгүн номиналдуу түрдө талаа ээлери болуп эсептелген Бапа Барскон командасы 4 жылдан бери оюн жүргүзүп келет. Бапа деген эмнени түшүндүрөт деген суроолор болгон болсо, ошол Сыкөл облусу Барскон айылындагы бир уруудан тараган айылдын командасы Бапа деген улуу атасы болгон. Ошол атанын атынан Бапа Барскон деп өздөрүнүн командасын атап алышкан. Кадамжай биз айтпасак деле дароо түшүндүңүздөр оңдөнөт. Баткен облусу, Кадамжай району, Кадамжай курама командасы. Акыркы жылдарда волейбол өлкөбүздө абдан мыкты деңгээлде өсүп өнүгүп жатат. Эл аралык мелдештерде дагы улуттук курама командаларыбыз бир топ ийгиликтерди багынтып келе жаткандыгын маалымат иретинде айтып өтөлү. Келиңиздер, эми мүмкүн болсо биз оюнчулардын курамына токтолуп кетели. Алгач номиналдуу түрдө бүгүн талаа ээлери бул Бапа Барскон командасы. Албетте, негизинен расмий түрдө баардык командалар конок. Бишкектин командаларынан башка. Анткени 13-чү чемпионат Бишкекте башталгандыгын дагы айтып өтөлү. Жакында гана өткөн жылкы чемпионат жыйынтыкталган болчу. Жакында гана 12-чи чемпионат жыйынтыкталды. Улуттук жана жогорку лигадагы командалар өздөрүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүшүп, бир топ кызыктуу беттештерди өткөрдү. Азыр 17 алдыда 14 тагыраагы Кадамжай командасы 6 ұпай айырмачылык менен алдыда келе жатат. Өткөрүп берилген топ аянттын сыртына кетти. Аут 5-10. 5-10 Бапа Барскон командасы дээрлик жарымында, атаандаштарынын жарымында бара жаткан жайы бар. Келиңиздер. Бүгүнкү кызматта тагыраак бул беттешти баяндап барам. Мен Алымбек Адылбеков. Беттештин калыстарын алгач тааныштырып өтөлү. Беттештин башкы калысы, биринчи калысы Абдулатип Аштабаев, улуттук даражадагы калыс. Экинчи калыс Элеман Ботбаев. Элеман Ботбаев да улуттук даражадагы калыс. Беттештин катчылары Аселай Ибраимова жана Каникей Аббасова. Келиңиздер, оюнчулардын курамы менен тааныштыралы. Кызыл кара кийим менен Сыкөл облусу Барскон айылы Бапа Барскон командасы. Эрежеге ылайык оюн талаасында 6 гана оюнчу оюн жүргүзөт, бирок ушул арызга катталган жалпы 12 оюнчуну биз тааныштырып өтсөк туура болот болуш керек. Биринчи номер менен Бакытбек Асанов, биринчи разряддагы спортчу. Экинчи номер менен Арген Абдулдаев, бул дагы биринчи разряддагы спортчу. Үчүнчү катар саны менен Нурадил Акимов. Жок, тагыраак 5-чи номер менен Нурадил Акимов, биринчи разряддагы спортчу. 6-чы номер менен Нурдан Акимов. Нурадил Акимов, Нурдан Акимов бир туугандар. Биринчи разряддагы спортчу. Матумар Батырбеков биринчи номер менен, ал дагы биринчи разряддагы спортчу. Зайырбек Болотбек уулу 3-чү катар саны менен, Зайырбек мырза дагы биринчи разряддагы спортчу. Төлөгөн Берманов 11-чи номер, бүт эле Бапа Барскон командасынын оюнчулары биринчи разряддагы спортчулар. 4-чү катар саны менен Бактыбек Кайырбек уулу, 7-чи Аман Касымбеков, 9-чу Бек Кубанычбеков, 8-чи Рустам Кулманбетов, 10-чу Максат Орозалиев. Команданын башкы машыктыруучусу Кыдыралиев. Ал эми бүгүн номиналдуу түрдө конок болуп эсептелген жашыл кара кийим менен
Кадамжай командасынын курамы төмөндөгүдөй. Кадамжай курама командасындагы негизинен 99% оюнчулары биринчи разряддагы волейболчулар, бир гана оюнчусу бар. Спорттун чебердигине талапкер. Кез келгенде ал оюнчуга кененирээк токтолобуз. Демек, 11-чи Акылбек Акбаров, 9-чу Акылбек Нурсатилла уулу, 10-чу Өмүрбек Холбеков, 2-чи Нажимиддин Алижан уулу, 1-чи Шумкар Алазбек уулу, Искендер Талайбек уулу, 12-чи Бегали Абделаким уулу, 3-чү, 8-чи Илгизбек Арзимат уулу, 7-чи Адилет Эркин уулу, 4-чү Нурсултан Хашимов, 5-чи Жаштилек Кыямидин уулу, 14-чү Бектур Абдыжалалов, 13-чү Абдурахим Бахадур уулу. Мына ушундай. Жана биз кеп кылган ошол спорттун чеберлигине талапкер биринчи номеру менен Рахманали Мукадамали уулу. Ошондой эле Умит Юлдашев дагы бир легионер оюнчусу бар 6-чы номер менен. Азырынча эсеп 8-17. Бапа Барскон командасы алгачкы сетти толук атаандаштарына тарттырып жатат. Кадамжай командасы демек беттешти активдүү баштагандай. Шумкар Алазбек уулу топту оюнга кошот. Өткөрүп берип аябай деле кубаттуу орун алган жок. Чабуулда Бапа Барскон сокку жана тосмо өз ордунда. 18-8 10 топ айырмачылык менен Кадамжай командасы алдыга озуп чыгып алды. Дээрлик алгачкы сеттин тагдыры чечилип бара жаткандай. Эрежеге ылайык 5 сет оюн жүрөт. Эгер деле командалар 4 сетте 2-2ден тең чыгып кала турган болсо. Алгачкы 3 сетти утулган команда беттешти дароо жеңиш менен жыйынтыктайт. 9-18 Бапа Барскон командасы атаандаштардын кетирген катачылыгынан улам бир упай өздөрүнүн капчыгына кошту. Жана өткөрүп берүүнү Рустам Кулманбетов амалга ашырат. 8-чи номердагы Бапа Барскон командасынын оюнчусу. Кубаттуу өткөрүү жана бул топко жетүү бир топ кыйын. Азамат азыр Бапа Барскон командасынын оюнчусу Рустам Кулманбетов чыныгы профессионалдарча топту оюнга кошту. Баракелде дээрлик мындай өткөрүүнү Кадамжай командасынын оюнчулары бүткөн эмес. Кайталоону көрөбүз. Рустам Кулманбетов азыркы деңгээлдегидей өткөрүү жасай алабы? Абдан сонун дээрлик торчого тийип топ багытын өзгөрттү, бирок коргонуу өз ордунда. Узатылган сокку жана упай эң жакшы. 11-18 Сыпкөлдүк волейболчулар эсепти кыскартууда. Кайрадан Рустам Кулманбетов топту оюнга кошот. Окуянын байкап туралы. Кубаттуу өткөрүү абдан сонун. Каршы чабуул өнүгөт. Баракелде коргонуу жакшы, каршы чабуулга жок. Барскон командасы ийгиликтүү чыга алган жок. Кадамжай командасы топ аянттын сыртына кеткендигине байланыштуу упай Бапа Барскон командасынын пайдасына чечилет. Легионер оюнчу Умит Юлдашев азыр сокку узаткан болчу. Сокку кубаттуу болду, бирок тактык жетишкен жок. Акыркы 3 упайды Рустам Кулманбетов өз командасына алып келүүдө. Кезектеги өткөрүп берүүнү Бапа Барскон командасынын оюнчусу абдан жакшы жана 13-18 караңыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Рустам Кулманбетов качан гана топту оюнга кошуу үчүн баргандан бери Бапа Барскон командасынын оюнчусу жүрүш баштаган болчу. Дароо Кадамжай командасынын башкы насаатчысы Ташбаев тайм-аут алууда жана акыркы жоготулган 4 упай үчүн азыр өзүнүн шакирттерине мүмкүн болушунча түшүндүрүштерин жеткизип берет болуш керек. Эрежеге ылайык бир таймда, же болбосо бир сетте ар бир машыктыруучулар 2ден тайм-аут алууга уруксаты бар. Өзүнүн командасынын абалына жараша тайм-аутка 30 секунд убакыт берилет, жарым мүнөт жана тайм-аут үчүн бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып, спортчулар кайрадан оюн талаасында. 12-18
6 ұпай айырмашылық бар, жетіп алса болот. Мен biraz мұрын birinci set дээрлик чечилип калды деп ой жүгүрткөн болчумун. Бирок азырынча убакыттан алдын эч кандай шашпай туралы. Алдамчы аракеттер ойдогудай болгон жок. Рустам коргону да мыкты жок. Анын узаткан тобу аянттын сыртына кетти. Жана эми Адамжай командасынын оюнчулары топту оюнга кошот. 19-12. Нурсултан Хашемов топту оюнга кошууга даяр. Улуттук лиганын деңгээли аябай өскөндүгүн билесиздер. Ал ортодо баракелде Нурсултан Хашемовдун өткөргөн тобун Бапа Барскон командасынын оюнчулары кайтара алган жок, тагыраагы тосуп ала алган эмес. Жок жерден 1 упай жоготушту. 20-12. Ошол деңгээл жөнүндө акыркы жылдарда бир эле улуттук лигада эмес, жогорку лигада дагы мыкты командалар, мыкты атаандаштыктар өсүп жаткандыгын кабар берип өтөлү. Бапа Барскон командасы эсепти кыскартты. 14-20. Жакшы. Албетте, эки лигада тең мыкты оюн көрсөткөн оюнчуларыбыз жок эмес. Өз учурунда коңшу Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан, керек болсо Орусиядан дагы легионер волейболчулар келип, өлкөбүздүн чемпионатын күчөлүшүнө бир аз болсо салым кошуп жаткандыгын айтып өтүшүбүз керек. Ошол эле учурда биздин дагы волейболчуларыбыз бир катар Азияда, Европада, күчтүү чемпионаттарда легионер оюнчу болуп ойноп жаткандыгын дагы айтып өтөлү. Бул эмнеден кабар берет? Кыргыз волейболунун өсүп өнүгүп жаткандыгынан кабар берет. Дүйнөлүк брендтер волейболдо Италия, Бразилия сыяктуу мыкты, Орусия ошол эле командалар, улуттук курама командалар сыяктуу келечекте биз дагы өзүбүздүн жигиттердин оюнун көргүбүз келет. Ал ортодо кезектеги тайм-аут. Эсеп 15-21. Кайрадан ортодогу эсеп 5 тагыраак 6 упайга келип жетти. Бир аз мурун биринчи оюнда эсиңдерде болсо керек, Энергетик жана Сары Өзөн командаларынын ортосунда беттеште Каракөлдүктөр, Энергетик командасы кандай камбэк жасагандыгын көрдүңүздөр. Андыктан азырынча Бапа Барскон эч кандай жоготууга барбастан беттешти өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. 22-14 эсебинде Сары Өзөн командасы жеңишке жетип жаткан болчу. Дээрлик беттеш 3-1 эсебинде жыйынтык алмак. Бирок Энергетик командасы бир толкунду кармады жана атаандаштарын кууп жетип жеңип алды. 2-2 жана 5-чи сетте дагы Энергетик командасы Сары Өзөндү тизип, биринчи турдун биринчи оюндун борборлук беттеши андан кызыктуу окуя менен коштолду. Бапа Барскон командасы топту оюнга кошот. Өткөрүп берилген топ. Кадамчай командасы чабуулда жок, узатылган сокко ойдогудай болгон жок. Сокконун автору Нажимиддин Алижан уулу тордун ашырып эмес, торго сокуп узаткандыгын да көрдүңүздөр. Топ оюнга кошулат. Рустам Кулманбетов. Жакшы, жок, бул 10-номурдагы Төлөгөн Берманов болчу. Экинчи сызыктан сокку, коргону өз ордунда. Айбали. Чабуул, алдамчы аракеттер. Топ жерге түшө эле караңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кооз оюнга күбө болобуз. Кайрадан топ дагы да болсо абада. Экинчи толкун менен сокку. Адамжай командасы жоготууга барбастан каршы алды. Алдамчы аракеттер жана упай. Азыр Бапа Барскон командасынын борборлук оюнчулары бири-бирине ишенип, топту кайтара алган жок. Үмүт Юлдашев топту оюнга кошот. Адамжай командасынын курамындагы оюнчулардын бири. Өткөрүп берүүсү жаман эмес, жок жерден упай жоготулду. 17-22. Өткөрүлгөн топ. Кадамчай командасынын алгачкы оюнчусу топту кайтара алган жок. Анткени менен пас аябай ыңгайлуу тарзда жетип келди. Жакшы. Дагы бир кубаттуу сокку. Упай. 23-17. Көрүүчүлөр. Кадамчай командасы барган сайын ортодогу айырмачылыкты алыстатып, алгачкы сетти утуп алууга жакын келе жатышат.
28-23 Baba Barspon komandası esepti qisqartqanга ulgurdu. Кезекте өткөрүлгөн топ алдамчы аракеттер жана Тосмо өз ордунда аябаганда ишеничтүү деңгээлде Бaba Barspon командасынын оюнчулары Тосмо коюп коюшту. 19-23 өткөрүп берүүгө болобуз. Өткөрүлгөн топ алдамчы аракеттер жана 20-23 мына кызык урматтуу телекөрүүчүлөр. Кадамчай командасы 2 упай алганча Baba Barspon командасы эмнеге 3 упай алганга болбосун? Дээрлик мүмкүнчүлүк бар. Сайырбек Болотбек уулу азыр өткөрүп берүү алдамчы аракеттер абдан жакшы орун алды Кадамчай командасынын 9-номурдагы оюнчусу Акылбек Нурсатилла уулу тарабынан 24-20 сет point. Өткөрүлгөн топ экинчи сызык алдамчы аракеттер жана беттеш дагы да болсо уланууда. Сокку коргоону мыкты. Топ өттү урматтуу телекөрүүчүлөр. Баракелде 21-24. Ошону менен алгачкы сет Кадамчай командасынын пайдасына чечилди. 25-21. Экинчи сетте Кадамчай командасы лидерликти колго ала алабы деген да суроо бар. Айтор КТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Тыныгуу жыйынтыкталды урматтуу телекөрүүчүлөр. Baba Barspon жана Кадамчай волейболдук клубтарынын ортосундагы Кыргыз Республикасынын 13-чү жолу өтүп жаткан өлкө биринчилигинде жогорку лигасынын беттештери уланат. Жогорку лига десе эң жогорку лига ушул экен деп түшүнбөңүздөр, балким биздин катарыбызга жаңадан кошулуп жаткан волейбол сүйүүчүлөр бар чыгар. Кыргызстанда эң улуу лига бул улуттук лига экенин айтып өтөлү. Биздин ал эми жогорку лига экинчи лига, биринчи лига улуттук лига, экинчи лига бул жогорку лига. Азырынча алгачкы сеттен соң 1-0 эсебинде Кадамчай командасы алдыда келүүдө. Алгачкы сетти баткендиктер утуп алды. 25-21 эсебинде экинчи сет кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Кана эмесе окуянын өнүгүшүн дагы да болсо сиздер менен чогуу байкап туралы. Кадамчай командасы экинчи сетти активдүү баштады. Жаман эмес, баары жакшы. Алдамчы аракеттер жана экинчи упай Кадамчай командасынын капчыгында 2-0. Азамат кайрадан эле Кадамчай командасы.
алгачкы соккусу ойдогудай болгон жок. Бапа Барскон командасынын байкап туралычы. Кандай өнүгөт? Жакшы жана эсеп 4-0. Баракелди. Барыңыздар байкаңыздар да эле. Кадамжай командасынын оюнчулары дагы экинчи сетти ишеничтүү башташты. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Жок. Эми гана Бапа Барскон командасы экинчи сеттеги алгачкы упайды жаратышты. 1-4. Дагы бир кубаттуу сокку жана Бапа Барскон командасынын оюнчулары коргонууда активдүү. Каршы аул, алдамчы аракеттер, топ жерге түшө элек. Дагы бир алдамчы аракет жана 2-4. Барскондуктар эсепти кыскартты. Өткөрүп берүүнү Бапа Барскон командасы амалга ашырат дагы да болсо. Абдан сонун Кадамжай командасы шабуулга чыкса болот. Узатылган сокку. Аут. 3-4. Демек, тосмого чыккан оюнчунун колуна тийип кеткен экен. Байкап туралы. Кадамжай командасынын оюнчулары текке өткөрүлгөн топ абдан кубаттуу жана жоготуу. 7-2. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Абдан сонун Кадамжай командасынын 1-номердагы оюнчусу Шумкар Авазбек уулу активдүү сокку. Азамат коргонуу жакшы. Каршы аулга күбө болобузбу? Аут. 8-2. Алгачкы тайм-аут. Бапа Барскон командасынын башкы насаатчысы Кыдыралиев тайм-аут алууда. Кезектеги Бапа Барскон командасынын оюнчулары өздөрүн жакшы көрсөтүштү. Эсеп кыскарды 3-8. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Ойдогудай эмес. Айбали абдан сонун. Умит Юлдашев Кадамжай командасынын легионер оюнчусу. Жакшы көрсөтүп упай жаратты. 9-3. Айырмачылык кайрадан 6 упайга жетти. Биринчи сетте дагы ушундай көрүнүш орун алган болчу. Дагы бир кубаттуу сокку, коргонуу жакшы. Экинчи тем менен. Умит Юлдашев өзүнүн
abdan жакшы деңгээлде көрсөтүп, кезектеги упайды жаратты. 13. Кубатты өткөрүү. Oyunda емес. 11-3. Беттештин темпи аябай жогору дегенден алыспыз. Бирдей өзді. Салкын кандуулук менен беттеш уланууда. Айбали, эми гана Папа Барстон командасынын оюнчулары өздөрүн жакшы көрсөтүшүп, эсеп сандарын кыскартты. Кубатты өткөрүү жана упай Папа Барстон командасынын карамагында. Биринчи сетти Бадамжай командасы ишеничтүү деңгээлде өздөрүнүн пайдасына уткан болчу. Экинчи сетте дагылар азырынча фаворит. Айсону бирок аут. Топ аянттын сыртына кеткен экен. 6-11. Азамат 12. 6. Вакыт өткөн сайын Кадамжай командасы жакшы көрсөтүп жатышат. Калыстын ышкырыгы жаңырып, Кадамжай командасынын оюнчулары туура эмес жайгашкандыгына байланыштуу топ атаандаштардын карамагына өткөрүлдү. 7-12. Айсонун Азамат Кадамжай командасынын экинчи номердагы оюнчусу Нажимиддин Алижан уулу. Көрүп берүүгө бололу. Юлдашев аябай сонун жана байкагаңыздардай эле эсеп 14-7. Юлдашев. Азамат бирок бул жолу бир аз окшошкон жок. Юлдашевдин өткөрүүсү. 8-14. Папа Барстон командасы. Бул сетти дагы тарттырып жибере турган болсо, анда абал оорлошуп кетиши мүмкүн. 15-8. Жөн жерден катага кетиришүүдө голдүктөр. Жок дегенде өткөрүп берүүнү катасы орнатыш керек. Нажимиддин Алижан уулу кайрадан кубатты өткөрүүнү амалга ашырды. Сокку упай. 9-15. Эсеп кыскарды. Өткөрүп берүүнү амалга ашыруу үчүн уруксат берип калсы жүргөн жаңыртты. Айсону тосмо абдан жакшы ойун алып барды жана чабуулда Кадамжай командасы 17-8. Кадамжай командасынын оюнчуларынын маанайы жакшы. Анткени алардын оюну жүрүшүп атат. Волейбол олимпиадалык спорттун катарына кирет. Бул жолу эмне кылды Кадамжай командасынын оюнчусу Акылбек Нурсатилла уулу. Атагара Нусратилла уулу. Нурсатил эмес, Нусратил. 10-17.
Жақшы. Аябай қуатты соққы, қайтар өз орнында. Ай, баракелді. Демек аут. Тосмоға тиген топ Аянттың сыртына кетті. 11-17. Бапа Барспон командасы есепті қысқарып жатады. Бапа атанын ұрпақтары деп қойсақта тұра болады. Өткөрілген топ абдан жақсы болды. Алдамчы әрекеттер да ойдағыдай болған жоқ. 12-17. Чалға чуға мүмкіншілік бар. Қуатты соққы, ұпай. 18-12. Беттештің башқа қалыстары да аябай бір салқын қандылық менен Беттешті башқаруда. Сондай талаш тартыш жоқ. Бар жақшы. Шумқар Авазбекұлының өткөріп берген тобы. Ondan жақшы жана Тосмоға тиіп топ Аянттың сыртына кетті. Тешбаев Қадамжай командасының башқына саатчысы алмаштыру орындатуда. Шумқар Авазбекұлы Аянтты таштайды. Анын орда 8 номерда Илгизбек Арзиматұлы ойын таласында пайда болды. Қуатты өткөрүү, қалыстың ышқырығы жоқ. Өткөрүү орындатқандығына байланыштуу. Қайрадан өткөрүүнү орындатыш керек екенин айтып өттүм. Эми гана расмий түрдө ышкырык жаңырып, уруксат берилди. Абдан сонун 14-18 караңыздар шуматты телекөрүүчүлөр. Бапа Барспон командасы ал ортодо Кадамжай командасынын башкына саатчысы тайм-аут алууда. Тайм-аут жинталды жана Кадамжай командасынын чабуулу ұпайсыз кайрадан артка кайтты. Мына эми сокку кубаттуу болду. Бапа Барспон командасынын оюнчусунун колуна топ тийип кетти. Дээрлик аутты көздөй бара жаткан болчу. 19-14. 5 ұпай айырмачылык менен Кадамжай командасы алдыда келе жатат. Өткөрүп берүү жакшы. Тосмого тийип топ аяктын сыртына кетти. 15-19. Жаман эмес. Бапа Барспон командасынын оюнчулары топты оюнга кошту. Дагы бир кубаттуу сокку. Тосмого тийип аяктын сыртына кетти. 20-15. Көрчүлөр. 5 айырмачылык менен Кадамжай командасы алды. Жаткан жайы бар. Менин оюмча оюн эрежеси бузулду. Экинчи номердагы Кадамжай командасынын оюнчусу жок жерден Najimidin Alicanoglu Torçoğa deyip ketdi. 16-20. Bizekte ötkörülgөн top. Top dagı da olsa havada. Demek kayıttı. Barspon komandası çabulga çıksa bolot. Aldamчы hareketler. Жыйынтык берген жок. Дагы бир кубаттуу сокку кайтаруу коргонууда. Ай сону
21-16. Аябай қос соққыға көп болдық. Үміт Юлдашев соққының авторы. Барскон командасында ойыншы алмаштырылуда. Матумар Батырбеков ойын таласында. Төлөгөн Бермановтың орнына шықты. Кадамжай командасының ойыншысы Үміт Юлдашев топты ойына қошот. Аябай қуатты өткөрүүнү амалга ашырды. Өзү экинчисинен соққы торчого тийди, тосмого эмес. 17-21. Мүмкүнчүлүк бар. Топ Баба Барскон командасына кайтты. Дагы бир кубаттуу соққы, коргону өз ордунда. Кадамжай командасы чабылда. Упай. 22-17. Мына кызык, кымбаттуу көрүүчүлөр. Кээ бир командалардын оюну экинчи, үчүнчү сетке барып жүрүшөт. Өттү топ. Ой, 23-17. Азамат азыр. Нажимин Налижан уулу. Торчонун үстүнөн гана топду өткөрүп койду. Кезекте өткөрүп берүү жакшы. Чабылда Баба Барскон аут. 24-17 сет point. Экинчи сетте дагы Кадамжай командасы. Мындан бир ишеничтүү деңгээлде жыйынтыкташууда. Өткөрүлгөн топ. Чабыл ойдогудай болгон жок жана экинчи сет жыйынтыкталды. 25-17 Кадамжай командасы азырынча алдыда, урматтуу телекөрүүчүлөр. Үчүнчү сетте окуя кандай өнүгөт. Биз менен бирге болуңуз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, үчүнчү сет башталды. Жаначуу дегенде эле Баба Барскон командасынын оюнчулары өздөрүн жакшы көрсөтүшүп, үчүнчү сеттеги алгачкы упайды жаратты. Эң кызыгы, алгачкы 2 сетте алгачкы упайды Кадамжай командасы жаратып жаткан болчу. Демек, үчүнчү сетте Барскондуктар активдүүрөөк баштады. Ал жерден экинчи упайды жаратып коюшу мүмкүн. Жок. Соққы жана тосма аут 2-0. Демек, экинчи упайды Барскон командасы жаратты. Айшыр деңгээлде беттеш бүйүр кызытышы толук мүмкүн. Баба Барскон командасынын оюнчулары ишеничтүү деңгээлде өздөрүнүн жүрүшүн улантууда. Алдамчы аракеттер ойдогудай болгон жок. Бары жакшы жана кубаттуу соққы 1-2. Эсеп кыскарды. Кайрадан Кадамжай командасы топ оюнуна кошот. Өткөрүлгөн топ ойдогудай болгон эмес. Айбали 2-2. Кадамжай командасы өздөрүн жакшы көрсөтүшүп,
Ұпай жаратты. Esep 3-3 demek. Barskan komandası. Biraz da olsa мотивация memnuniyetleşti başlaganday. 4-3. Адамжай командасының oyuncular toptu oyuna koştu jana. Barskan komandasının oyuncular toptu kabul algan жоқ. 5-3. Өткөрүү кубаттуу орун алды. Каршы алуу мүмкүн. Азамат караңыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр. Кандай гана кол сокку. Бапа Барскон командасынын оюнчусу. Өзүн жакшы көрсөттү. Рустам Куланбетов. Топты оюнга кошууга даяр. Өткөрүлгөн топ. Жакшы. Кайрадан Рустам Куланбетов. Жакшы, каршы алуу өнүгөбү. Азамат. Сеп өзгөрдү. Таблодо. 4-5. 6-5 дагы. Бешинчи номермен ойнолуп барып жаткан. Адамжай командасынын оюнчусу топту оюнга кошту. Айбали. Топ тосмого эмес, торчого тийди. Топ кубаттуу эле болду. Бакытбек Асанов. Жаштылек Камидин уулун өткөрүп берүүчү ойдогудай болгон жок. Азамат азыр. Адамжай командасынын оюнчулары 3 топ айырмачылык менен алдыга чыгып алды. 8-5. Дагы бир өткөрүү, аут. 6-8. Биринчи, экинчи сетте ортодогу айырмачылык дээрлик минимум 4 упай түзүп жаткан болчу. Упай бул 7-8. Үчүнчү сетте демек Бапа Барскон командасынын оюну жүрүшүп баштагандай, айтор кол көнү баштады. Атандаштар дээрлик ийгиликтүү кубалап келе жатышат. Өткөрүлгөн топ ойдогудай эмес. Дагы бир кубаттуу сокку. Дагы бир тосмо жана топ дагы да болсо абада. Аут. 8-8. Демек, Бапа Барскон командасы атандаштарын кууп кетишетти. Айбали Азамат. Умет Юлдашев. Адамжай командасы курамындагы легионер оюнчу.
Есепті өзгөртті 9-8. Ұпай жаратқаны волейболчу Умут Юндашев өзі топты ойынға қошот екен. Қуатты өткөрүү. Ай сонун. Бұл ұпай, урматтуу көрүүчүлөр. 9-9 таблодо есеп сандары. Бирдей көрсөткүч. Кайрадан Кадамжай командасы бир ұпай айырмачылык менен алдыга чыгып алды. Осмо өз ордунда, топ дагы да болсо абада. Жок, өтпөй калды. 12-11-9. Aldamчы аракеттер, ойдогудай болгон жок. Каршы чабуул. Борбордук бөлүктөн торго тийип топ багытын өзгөрттү. Анткени менен топ дагы да болсо Кадамжай командасынын карамагында. Аут. 10-11. Кадамжай командасы 3-чү сетти дагы утуп алууга аракет кылышууда. Убакытты чойбостон жалпы эсеп 3-0 эсебинде жыйынтыкталса деген үмүттүү алар. Эгер деле 3-чү сетти тартып жибере болсо, ал таптакыр өзгөрүп кетиши мүмкүн. Караңыздарчы, кандай гана кооз сокку бара келди. Бапа Барскон командасынын оюнчусу. 8-чи номурдагы Рустам Кулманбетов. Өзүн жакшы көрсөттү. 12-11. Барскондуктар бир ұпай айырмачылык менен алдыга кетти. Жана Кадамжай командасынын башкы насаатчысы дароо тайм-аут алууда. Анткени 6-11 болуп жаткан жерден Барскон командасы кууп келип алды атаандаштарым. Абдан кубаттуу сокку орун алды. Барыңыздар, багымдагаңыздар да эле. Кадамжай командасынын оюнчулары. Дагы бир өткөрүлгөн топ. Алдамчы аракеттер жакшы. Айбали 13-12. Бапа Барскон. Oyun hem жүрүш баштады. Кызыл кара кийим менен Бапа Барскон командасы, жашыл кара кийим менен Кадамжай командасы. Эмне болуп жатат? Жок жерден жоготуу 14-12. Байкагаңыздар да эле Барскон командасы кайрадан алдыга чыгып алды. Топталар оюнга кошот. Өткөрүлгөн топ. Айбали. Сокпай ойдыле кубаттуу болгон эмес. Экинчи сызга көтөрүлгөн пас. Коргону өз ордунда, каршы чабуул. Кубаттуу сокку. Коргону жакшы. Эми Бапа Барскон командасы чабуулда тосмого тийген топ аянттын ичине түшүүдө. 13-14. Кадамжай командасы алгачкы эки сетте атаандаштын бир дагы жолу өткөрүп жиберген эмес алдыга.
коргону жакшы каршабуу. Айбай, караңыздар урматтуу эле көрүүчүлөр. Тосмодогу оюнчулар өздөрүн канчалык жакшы көрсөткөндүгүн көрдүңүздөр. Өткөрүлгөн топ. Алдамчы аракеттер жана упай бул. 14-15. Умут Юлдашев. Кадамжай командасынын легионер оюнчусу. Септи кыскартты. Ойсонун Умут Юлдашев коргонуда. Тосмода активдүү, Тосмого тийген топ артка кайтты. 16-14. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол күйөрмандары. Сиздер ТРК Спорт телеканалы аркылуу түз эфирде Кыргыз Республикасынын 13-чү жолу өтүп жаткан волейбол боюнча улуттук лигасынын 1-чи турунун алкагындагы алгачкы оюндарды көрүлөсүздөр. 2021 жылы жакында эле өткөн сезон жыйынтыкталды. Ооба, пандемияга байланыштуу убакыт жылып кетип, быйыл жыйынтыкталганын айтып өтөлү. Жогорку лиганын оюндары тагыраагы, улуттук лиганын оюндары дагы ТРК Спорт телеканалы аркылуу назарыңыздарга сунушталмакчы. 17-15. 3-чү сетти Бапа Барскон командасы утуп алуу үчүн болгондор эметин көрсөтүш керек, антпесе беттешип жыйынтыкталып калышы мүмкүн. Умут Юлдашевдин узаткан соккусу упай менен жыйынтыкталууда. 16-17. Жаман эмес. Кызыктуу беттеш көрдүбүз. Алгачкы 2 сет бир аз ээргиштүү болду, бирок 3-чү сет бүйүр кызыктууда. Абдан сонун өткөрүү жана аут. 17-17. Умут Юлдашев азыр өткөрүүдөн упай жаратты. Эң жакшы. Дагы бир кубаттуу өткөрүү, дагы бир упай. 18-17. Артта бара жаткан Кадамжай командасы. Умут Юлдашевдин өткөрүүсүнөн кийин алдыга чыгып алды. Тайм-аут алат азыр Бапа Барскон командасынын башкы насарчысы. Азамат Умут Юлдашев удамауда 3-чү упайын жаратууда. 19-17. Бапа Барскон командасынын оюнчулары азыр өткөрүп берүүнү ала албай жатышат. Топ бийгире атылды. Бул жолу Умут Юлдашевдин ойлогон ой ишке ашкан жок. 3 жолу упай жаратты. 18-19. Умут Юлдашев оюн таласын таштайт. Анын ордуна Илгизбек Арзимат уулу аятта пайда болду. Көрүп берүүгө күбө болобуз. Эң сону коргону өз ордунда. Жакшы. Айбали, бул упай жана 20-18. Бапа Барскон командасында оюнчу алмаштырылууда.
Матумар Батырбеков аянтта пайда болду. Төлөгөн Бермановдун ордуна. Нажимидин Алижан уулу өткөрүп берүүнү амалга ашырды. Чабуулда Барскон командасы Азамат азыр кыска көтөрүлгөн пасты таамай жолдоп эсепти өзгөртүп койду. Либеро оюнчу. Калсын уруксаты жок эле ой таласын таштап ой таласынан чыкса болот. Өздөрүнүн төшүн алмаштырып. Максат Оразалиев топты оюнга кошууга даяр. Өткөзүлгөн топ. Кыска пас, аут. Сокка аябай жакшы болду, бирок аянттын сыртына кетти. 20-20 урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп теңделди. Максат Оразалиев кезекти өткөрүүнү амалга ашырды. Ай сону караңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кандай гана коо сокку Нурсултан Кошимов. 21-20. Көрүп берүү. Оңой орун алды. Кыска пас, бул тосмого тийдиби же торчого тийдиби? Тосмого тийген экен демек. 21-21. Зайырбек Болотбек уулу топту оюнга кошууга даяр. Бапа Барскон командасынын оюнчусу. Айбали 22 жок. Демек oyun erежеси buzulgan. Sokkoga çıkan Begali Abdelhakim уулу. Oyun erежеси buzуп кеткен экен. 22-21. Бапа Барскон командасы алдыда. Эмисон сокку болду жана эсеп теңделди. 22-22. Шон Карабазбек уулу. Акыркы упайдын автору. Алмаштыруу орун алат Кадамжай командасынын курамында. Элгизбек Аржимат уулу оюн таласын таштады, анын ордуна Үмүт Юлдашев. Легионер оюнчу. Өткөрүп берүү жакшы, жаман эмес. Жок. Барскон командасынын чабуул ойдогудай болгон жок. Үмүт Юлдашев, Азамат 23-22. 23-22. Айырмачылык менен кайрадан алдыга чыгып алды Кадамжайлык туугандар. Өткөрүлгөн топ. Жок, аут. 24-22 матч point. Ошону менен урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер азыр эсепти теңдеп Бапа Барскон командасы 24-24 кылып койсо, абал өзгөрүшү мүмкүн. Шум Карабазбек уулу топту оюнга кошот. Кубаттуу өткөрүү, аут. 23-24 Бапа Барскон командасы үмүтүн үзө элек, мүмкүнчүлүк бар дагы да болсо алардын карамагында. Тайм-аут. Демек, Кадамжай командасынын башкы насаатчысы Ташпаев тайм-аут алды. Азыр атандаштар өткөрүп берилген топту Кадамжай командасынын оюнчулары кабыл алып, каршы чабуулдан пайдаланып беттешти жыйынтыктап алса, 24-24 болуп кетсе, анда абал таптакыр башкача болуп кетиши мүмкүн. Кантсе дагы келиңиздер, окуянын өнүгүшүн сиздер менен чогуу көрүп туралы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бапа Барскон командасы. Бешинчи номурдагы оюнчу Нурадил Акимов топту оюнга кошот. Өткөрүү оңой эле болду. Сокку жана беттеш жыйынтыкталды. 25-23 ошону менен быйылкы жылдагы алгачкы беттешин Кадамжай командасы жеңиш менен жыйынтыктоодо. Биз Кадамжай командасынын көрөрмандарын куттуктайбыз. Ал эми Бапа Барскон командасынын көрөрмандарына башка мелдештерди, ийгиликтерди каалап өтмөкчүбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум.
ТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Алдыда дагы да болсо жогорку лиганын беттештери түз эфирде улантылат. Salam joldaş.